Колуна жаңы төрөлгөн небересин көтөрүп, Москвадагы кыргыз элчилигинин консулдук бөлүмүндө отурган Салима Карабаеванын көз жашын көргөн адам колунан келген жардамын аябасы эле. Көрсө эң жакын адамдары каза болуп, оор турмуштун айынан былтыр 22 жаштагы кыздын Москвага акча таап, үй бүлөгө жардамдашсын деген максатта иштегени жөнөтүптүр. Тилекке каршы ойлогон ою ишке ашпай, тескерисинче кызы Айнура таксист жигитке алданып калганын айтып кейит. Москвага алып келаткан таксист алдап, квартира тапарым деп апарып жашап, бизге бир 2 айдан кийин билдирди, апа турмушка чыктым деп. Анан кийин ошо апасы бармыш болду. 8.000 сом акча көтөрүп апарып, оозуң жаап тур деген экен. Оказывается, бул высший марка машина экен. Россияда 2 үй бүлөлүү экен. 2 үй бүлөлүү балдары килтеген чоң. Эң чоң 8 класста окуган балдар экен, кыздар экен. Анан мен ушунчалык эмне кылам, бул кызым намызданып баланы таштаттырбай алып кетти. 2 үй бүлөсү бар экенине карабай, дагы бир жаш кыздын ишеничине кирип, аны менен Москвада 6 ай жашап, төрөйүн деп калганда изин жашырган жигит Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айылынын жашоочусу 34 жаштагы Айтиев Нурбек деген мырза экен. Ал Москвага эл катары эмгек мигранты болуп келип, өз алдынча такси айдачу экен. Аялынын төрөшүнө 3 ай калганда кара тизмеге кирип калыпмын деп Кыргызстанга кеткен боюнча дайыны жок дешет. Ал эми уулу Темирлан төрөлгөндө кабарлашса, өзүнүн үй бүлөсү бар экенин жана жаңы төрөлгөн ымыркайынан баш тартаарын айтыптыр. Муну Кудай кааласа багып алам. Дагы пешенесин жазганы көрөр. Мата дүйнөчкө деп барады, ондан чыгыптыр. Анан эми эмне демекмин, мен ушу кыргыз турганын карасаң, ушу мен суранат деп ушу жогорку демелерден ушундай жаш кыздарды алдап, ушинткендерин чара колдонсун деп. Менин кызым окшогондор ушинтип калып кете береби, ушундай кылып. Ушунчалык намыс арыма келип отурам. Чет өлкөдө болгон соң ар ким өз жанын бакмай, бирөөнүн көйгөйү менен эч кимдин иши жок. Оор тагдырга туш болгон кыргыздын кыз келиндери Москвада тууган ургу жок болгондуктан көбүнчөсү кыргыз элчилигинен жардам сурап кайрылышат. Жагдайына карап консулдар тиешелүү документтерин жана Кыргызстанга кетүүчү учактын билеттерин алып бергенге көмөктөшөт. Ал эми ден соолугу начар, медициналык кароого муктаж болгондору Москвадагы көп тармактуу Маяк медициналык борборуна барышат. Анткени аталган медициналык борбордо атайын аялдар үчүн жана материалдык медициналык колдоого муктаж мекендештер үчүн тез кайрымдуулук акцияларын өткөрүшүп, колунда жок кыргыз жарандарына өз жардамдарын аябай келишет. Өзүбүз ай сайын баягы кандай десек акцияларды айрым адамдарга, колунда жок адамдарга, каражаты жок адамдарга, муктаж болгон адамдарга бекер жардам болгон специалисттерди көргөзүп, аппаратка салып текшерүүдөн өткөрүп, кыскасы шартты түшүнүп келе жатабыз. Ушул биздин медициналык борборго кандай көйгөй менен келсе, кандай жардамга муктаж болсо, биздин эшик ар дайым ачык. Мыйзамсыз жарандык никеге туруп күнөөсүз ымыркайларды төрөтүүлөрүнө таштап качкан кыргыз кыздарын жолго салуу боюнча Москвадагы бир канча коомдук уюмдар иш алып барышат. Ал Оту айымдары коомдук экологиялык кыймылынын Москвадагы өкүлчүлүгү да 5 жылдан бери далай кыз келиндерди оор кырдаалдардан алып чыгып, бүгүнкү күндө да аларга түшүндүрүү иштерин ар кандай ыкмалар менен жүргүзүп келаткандарын айтышат. Жеке эжекелер менен биз кыздарды ыймандуулукка, жанагы дин өкүлчүлүгү жакка азыр биз көбүрөөк дагы багыт берип атабыз. Себеби кыздар барып ошол жерден өзлөрүнүн мусулмандык парыздарын аткарсын. Биз орунуп жүрсүн дебейбиз кыздарды, такыр эле хиджабтын ичинде кирип алсын дебейбиз го. Барып 5 убак намаз, мусулманчылык, эненин атанын ордуну билсин, өзүнүн ордуну билсин. Мына ошол жакка биз кыздарды көбүрөөк үндөп атабыз да. Жаш кыздардын арасында канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен Орусияда мыйзамсыз жашап алган, өз балдарын көчөгө таштап качкан же үй бүлөсү туруп алдап кеткен сыяктуу көйгөй өз актуалдуулугун жоготпой келет. Бирок коомдук уюмдардын берген маалыматы боюнча болгону мурунку 3-4 жылга караганда азыркы учурда алданып калгандардын саны 20-30% чейин кыскарган. Сарагүл Полотова, Кайнар Ормонов, ЛТР, Москва шаары.